О сатып жатасыңарда Шыкмаматов Оштогу рейд учурунда жасалма суусундуктарды тапты. Бүгүн Ош шаарында акциздик маркаларды көзөмөлдөө боюнча рейд өттү. Ага салык кызматынын төрагасы Алманбек Шыкмаматов, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев катышкандыгын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Шыкмаматов кыдыруу учурунда жасалма суусундуктарды саткан жайды таап, анын ээсин жана суусундуктарды тараткан фирманы жоопко тартууну тапшырды. Суусундуктарды жок кылабыз, сизге айып пул салабыз. Анткени бул суусундуктар жасалма. Кока-кола суусундугунун идиши мындай чыкпайт, акциздик маркасы да жасалма. Силерден алган товарды эли ичип жатат, уу сатып жатасыңарда. Муну ичкен бирөө өлүп калса эмне болот, деди ал. Булак Суперкежи. Алиев Азербайжан Украинанын бүтүндүгүн конфликт башталгандан бери колдойт. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Орусия менен куралдуу жаңжал башталган күндөн бери Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдоп келгенин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Биздин бул маселедеги позициябыз так. Орусиянын Украинага басып кирген биринчи күндөн тартып биз Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдоп келебиз жана колдой берүүнү улантабыз, деди Алиев. Ал Арабия телеканалына берген маегинде Азербайжан өзүнүн аймагынын бүтүндүгүн бузулган өлкө катары башка бардык мамлекеттердин бүтүндүгүн колдой тургандыгын баса белгиледи. Буга чейин тагыраагы 19-июлда Алиев согуштук аракеттер башталгандан бери биринчи ирет Украинага колдоосун билдирген. Ал Украина басып алууга макул болбошу керектигин айтып, Киевди, Карабахты аскердик жол менен кайтарып алган Бакунун тажрыйбасын эске алууга чакырган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ажылдап кыйкыра бербеңиздер. Садыр Жапаров жүргүнчүлөргө кайрылды. Бүгүн президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы электробустар, газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөөчү жайдын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Анда мамлекет башчысы коомдук транспорттун айдоочуларынан шаарда тыгын жаратпоону өтүндү. Садыр Жапаров автобустун айдоочуларын аялдамаларга туура эмес токтоп жатышканын айтып, өзү да алардын айынан тыгында калганын билдирди. Ошондой эле президент жүргүнчүлөргө да кайрылып, шаарда жүрүү маданиятын сактоого чакырды. Шаар тургуну болобу же шаарга келген мейманбы Айтор, урматтуу жүргүнчүлөр, сиздер дагы коомдук транспорттун айдоочуларынын таң аткандан түн киргенге чейинки тынымсыз эгемгегин балашыңыздар керек. Ажылдап көрүнгөн жерден токтот эле токтот деп кыйкыра бербеңиздер. Бир гана аялдамадан токтой турганын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мурдагы маршруттук таксилердин заманын унуткула. Ал заман өттү, кетти, болду эми. Келбейт кайра, деди ал. Microsoft Израиль армиясы менен кызматташууга каршы чыккан 2 кызматкерин иштен алды. Microsoft Израиль армиясынын Газага жасаган чабуулдарында компаниянын технологиялык системалары колдонулду деген дооматтарга каршы наразычылык билдирген 2 кызматкерин иштен алганын жарыялады. Бул тууралуу NBC телеканал билдирди. Компаниянын саясатын улуттуу бузууга байланыштуу бүгүн 2 кызматкердин эмгек келишими токтотулду деп жазылат билдирүүдө. Протест компаниянын башкы кеңсесинде өтүп, анда башкармалыктын төрага орун басары жана президенти Брэд Смиттин кеңсесине кирүү мыйзамсыз аракет деп бааланды. Ноу Азурефо апартейд кыймылы маалымдагандай, жумуштан алынган кызматкерлер программалык камсыздоо инженерлери Рики Фамели жана Анна Хэтл болгон. Протестке учурдагы жана мурдагы кызматкерлер, активисттер, жергиликтүү тургундар катышып, компаниянын Израиль армиясына кызмат көрсөткөнүнө каршы чыгышкан. Алар Microsoft'тун Израиль менен болгон байланыштарын токтотууну жана палестиналыктарга компенсация төлөөнү талап кылышкан. Полиция Брэд Смиттин кеңсесинде акция өткөргөн 7 адамды кармаган.
2025 жылдын башында Associated Press жүргүзгөн иликтөөдө Microsoft жана OpenAI компанияларынын жасалма интеллект модельдери Израиль армиясынын Газа жана Ливандагы бомбалоо буталарын тандоо программасында колдонулганы аныкталган. Guardian болсо Израиль армиясы палестиналыктарга тиешелүү телефон сүйлөшүүлөрүн сактоо үчүн Microsoft'тун Azure булут платформасын колдонгонун жазган. Булак Супер Кейжи. Садыр Жапаров Түштүк Кореянын президенти менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бүгүн президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын президенти Ли Дже Мён менен Корея тараптын демилгеси боюнча телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө лидерлер эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелердин кеңири чөйрөсүн, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров Ли Дже Мёнду президенттик шайлоодогу жеңиш менен куттуктап, Корея элинин жыргалчылыгы үчүн жооптуу мамлекеттик миссияны аткарууда ийгиликтерди каалады. Тараптар эки өлкө ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүк алкагында жетишилген макулдашуулардын ишке ашырылгандыгы оң натыйжаларды белгилешти. Айрыкча Кыргызстандын министрлер кабинети менен Корея Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы экономикалык өнүгүү жаатында кызматташтык фондунун багыты боюнча 2025-2029 жылдарга карата инфраструктуралык жана социалдык экономикалык долбоорлорду каржылоону караган алкактык макулдашуунун мааниси баса көрсөтүлдү. Акыркы жылдардагы өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык байланыштардын өсүшү белгиленди. Кореянын президенти Кыргызстан аталган өлкөнүн Борбор Азия регионундагы негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин ырастады. Ли Дже Мён Кыргызстандын экономикасынын өсүү динамикасын жана өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжаларын жогору баалады. Садыр Жапаров Кореянын президентин Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакырды. Жооп иретинде Ли Дже Мён чакыруу үчүн ыраазычылык билдирип, жеке жолугушууга үмүт артаарын билдирди. Өз кезегинде Корея лидери Садыр Жапаровду 2026 жылы өткөрүү пландаштырылган Борбор Азия Корея Республикасы мамлекет башчыларынын саммитине катышууга чакырды. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп жактуу кызматташтыктын алкагында алдыда боло турган иш-чаралардын графиги боюнча пикир алмашышты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Корей мамилелерин мындан ары да чыңдоого жана мамлекеттин алардын элинин кызыкчылыгын көздөгөн артыкчылыктуу багыттар боюнча кызматташтыкты тереңдетүүгө өз ара берилгендигин ырасташты. Булак Супер Кейжи.